Экспорт кербени Жалал-Абадта. Өлкө атамекендик өндүрүшчүлөргө товарларды туура экспорттоону үйрөтүү максатында экспорт кербени аттуу иш-чарасын колго алган. Аталган кербендин өкүлдөрү бүгүн Жалал-Абадтын Булуң бурчунан келген ишкерлерге семинар тренингтерди өттү. Семинардын жүрүшү туурасында Кабылбек Көчкөнбай уулунун материалында. Экспорт өнүктүрүү боюнча биз негизги багыттарда иштейбиз. Бул деген сүт багыты, жашылча жемиш багыты. Бул иш-чарага сүт, эт, жашылча жемиш жана тигүү тармагында иштеген бардык ишкерлер катышууда. Экспорт кербенин экономика министрлигинин алдындагы инвестиция жана экспортту жылдыруу агенттиги ишке ашырууда. Семинардын негизги максаты атамекендик өндүрүүчүлөргө экспорттун шарттары жана пайдасы, сырткы базарга өлкөдө өндүрүлгөн товарларды туура алып чыгуунун жолдорун түшүндүрүү. Семинарлардан башка биз мисалы көргөзмөлөргө чыгууга мындай жардам көрсөтүп атабыз. Мисалы андан тышкары мындайча айтканда жана B2B деп коет, бизнес to бизнес. Биздин ошо өндүрүүчүлөр менен чет өлкөлүк сатып алуучулардын жолугушууларын уюштуруп бергенге аракет кылып атабыз. Учурда ишкерлер өндүргөн товарларын экспорттоодо көптөгөн кыйынчылыктарга тушугуп келишет. Анткени аларда бул багытта тажрыйба аздык кылат. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгондон кийин өлкөдө өндүрүлгөн товарларда ага мүчө өлкөлөргө экспорттоого жакшы шарт түзүлөт деп убадаланган менен дали болсо ишкерлер экспорттоо жаатында бир топ тоскоолдуктарга тушугуп келүүдө. Бул семинар мага өтө жакты. Себеби ушу семинар ишке ашып кетсе, биздин экономикабыздын өсүшүнө өтө эле пайдасын берет. Себеби биз көп жака чыга албай жүргөндөрүбүз бар, билбей жүргөндөрүбүз бар, документти кандай толтуруш керек, каяка барыш керек билбейбиз. Ошол себептен бул бизге азыркы келген семинарга өтө кубануу менен мен караймын. Ал эми ишкерлерге ар тараптан колдоо көрсөтүп, өзгөчө укуктук жактан жардам берип келе жаткан Жия бизнес ассоциациясынын өкүлү буга чейин ишкерлер кимге кайрылууну билбей, көп кыйынчылыкка туш болушканын, мындай түшүндүрүү иштери семинар тренингтердин арты менен өлкөдө экспортту өстүрүүгө болорун белгилейт. Экспорттун дагы бизде көйгөйлөр аябай көп. Ошол эле экспортко чыга турган товарлардын көлөмдөрү, документтери, лаборатория боюнча, аны рынок алып чыкканда кандай ишкерлер менен сүйлөшүш керек, ошо товарды алып жатканда эмне документтерди бериш керек деген көйгөйлөргө байланыштуу бизде экспорт аябай эле төмөн. Эми мындан ары ушул семинардын максаты, ушул түзүлгөн экономика министрлигинин астындагы агенттиктин максаты ушул көйгөйлөрдү чечүү, ушул маселелерди алдыга жылдыруу болуп саналат. Эми мындан ары өсөт деп ишеничтебиз. Белгилей кетсек, экспорт кербени суудагы көмөктөшүү аталышындагы эл аралык долбоорго ылайык 21 февралдан 20 мартка чейин өлкөнүн бардык областтарын кыдырат. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Алмамбет Кулушев, Жалал-Абад шаары.